Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Көчөгөнүн экинчи бөлүгүн өттүк. Тавхидтин немеси мааниси деп, тавхидтин маанisi. Тавхидтин маанисин аны карама каршылык аркылуу түшүнөбүз дегенбиз. Анан биринчи ла иляха иллаллах маанисин айттык. Ширктин маанисин, ибарат деген эмне? Андан кийин ширктин түрлөрүн айтып баштадык көчөгөнү. Ушул жакта бир сыра ушуну айтып өтөлү. Биринчи айттык эмне? Бул жип. Ар кандай жиптерди, шакек, ушундай сыяктуу болгон эмненин баарын адам өзүнө болобу, үйгөбү, бактаракка, жаныбарга, балдарга, машинага, ушундай эмне болбосун, жип ар кайсы нерсенин баарын бир балайдан тосот, же бир балайдан куткарат, же бир көз түйүүдөн сактайт деп ушундай сыяктуу бир пайда алып келет деп биле турган болсо, бул ширк. Адам эмненин баарын билбесин. Адам эмненин баарын билбесин, ошондой эле колуна да тагып алса бир, ушундай бир берек бир өзүнчө, же мойнуна илип алса, же шакек. Жана обручальный кольцо деген да болбойт деп айттык, жана нике шакеги деген бар го, ошол аркылуу үй бүлөсү бекем болот дегенчи, бул да ширк. Бул да ширк, мында түшүнүп ошондой эле экинчи андан кийин айттык эмне жөнүндө? Дем салуу боюнча. Дем салуу Куран аяттары менен салса болот, шариатта уруксат берилет. Дуалар менен, ошо пайгамбардан келген саллаллаху алейхи вассалам келген дуалар менен кылса болот. Анан түшүнүктүү тилдеги дуалар менен, түшүнүктүү биз угуп турган мындай сөздөрдү айтып дуа кылса болот. Рухка дем салса болот. Анан түшүнүксүз бир сөздөр айтылып аткан болсо, бул эмне ширк. Курандан эмес болсо, дуалардан эмес болсо, бир түшүнүксүз бир нерсе, жана акалай макалай деген сыяктуу, ошол сыяктуу бир сөздөрдү айтышат го, ошол ширк. Куфр, сүф деп бир нерсе бар, бул ширк. Андай бир нерсе сөздөрдү сүйлөп, касыдачы көз ачык таралат дегендей, бул. Ошентип дарылайм деген эле жолу бул ширк. Болбойт, уруксат берилбейт. Тумалар жөнүндө сөз кылдык. Анан кийинки бабы болсо эмне дедик? Ким бактарга барып, таштарга, күмбөздөргө, мазарларга, эмненин бары болсун, ушундайларга, бир сууларга, өзүнчө тоолорго барып сөйкөнүп, же ошонун жанында көбүрөөк убакытка отуруп, же бир чүпөрөк байлап, ушундай бир неме кыла турган болсо, эмне себептен? Ошондо мага бир береке өтөт, бир жакшылык өтөт, же бир перзент балалуу болом деп, ушундай бир кандайдыр бир максатта, же бир тартмаш бир шыпа табам деп, кандай бир ушундай бир жакшылык алып келет, же бир жамандыктан тосот деп ушундай кыла турган болсо, бара турган болсо, эмне болот? Бул ширк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда Аллат, Ал-Узза, Ал-Манат дегендер ушундай болгон. Аллат деген таш болгон. Ал-Узза деген бак болгон. Ал-Манат деген таш болгон алдагычы. Мына ошолорго барып ушундай сыйынышкан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип ошол нерселер жокко чыгарган. Ва алейкум салам. Бул түшүнүктүү болду, Кийинки ширктин түрү курмандык чалуу, мал союу. Бул улуу ибадаттардан. Биз мисалы курман айтта мал союбуз турабы? Ошондой бул мал союу деген бул ибадат. Эми ошол мал союуну Аллахтын атынан башка бирөөгө арнап, же Аллахтан башка бирөөгө ошол бир күмбөзгө барып, ошол жака бирөөнүн ыраазычылыгы үчүн, ошого жакындаш үчүн, бир тоо таштыкка бир жактарга барып ошентип сое турган болсо, эмне болот? Бул ширк. Ошол ибадатты курмандык чалуу деген улуу ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнаган болот. Анан жанагы чымын тууралуу ошо мисал келтирген болсок, хадистерге бир чымынды бирөө Аллахтан башка бирөөгө арнап курмандык чалып койгон үчүн бир чымынды. Ошол себептүү эмне тозокко берген да. Анан кийинки тема бул менен байланыштуу дедик, айта кеткенбиз. Капырлар, ошо мушриктер, ширк кылуучулар кайсы бир жерге чогулуп, ошол жерден Аллахтан башка бирөөгө арнап мал сое турган болсо, курмандык чалса, ошол жерге барып туруп Аллахка арнап курмандык чалган болбойт. Кайсы бир жерде, кайсы бир адамдар топтолуп ширк кылса, ошол жерге барып аларга окшошкон бир ибадат кылган болбойт. Анткени сырттан көргөн адам көрүп, ал деле ушулардай болуп ширк кылып аткан экен деп ойлойт. Же болбосо бир диндеги бир адам болгон болсо көрүп, бул ошол жака барып атпайбы? Демек болот экен деп башкалар да барып баштайт. Башкалар да адаштырат. Ушулар шариатта бизге тыюу салган. Кийинки ибадаттын түрү, кийинки ширктин түрү бул назыр дедик. Назыр. Адам өзүнө бир нерсени убадалашуу, убадаландыруу, Мисалы мен Аллахка убада берем, эртең орозо кармаймын дейт. Аллах таала милдет кылган жок, парыз кылган жок, бирок өз-өзүнө милдеттирет. Ушундай сыяктуу бир барып туруп бир күмбөзгө барып, же дагы бир жерге барып, же бир ошол бир оолияныкка мисалы айтып туруп ошонун атынан, мына мен ошого мен убада беремин. Мен ушундай бир ишти кыламын деп. Аллахтан башка бирөөгө ушинтип айта турган болсо, бул ширк. Бул чоң ширктерден да. Кийинки дагы ширктин түрү эмне дедик? Жардам суроо. Аллахтан башка бирөөгө эмне жардам суроо менен кайрылуу. Жардам суроо менен кайрылуу. Бул дагы ширк. Ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз сага ибадат кылабыз, жалгыз сенден жардам сурайбыз. Бирок эмне иштерден дедик? Жалгыз Аллахтын колунан келе турган нерсени Аллахтан башка бирөөнөн бир нерсе сурай турган болсо ошолордон, анда бул ширк болот. Эми колунан келе турган нерсе сураса болот.
Шарт менен эгерде тирүү болгон болсо, угуп турган болсо, жандуу болсо, Ошондой эле кийинкиси болсо, кийинки бап болсо, бул куткаруу тилөө дедик. Куткаруу тилөө. Жана дуба. Эми окшош берки менен кичине айырмачылыгы бар. Адам куткаруу тилейт. Мисалы бир балеге түшүп калса, ошолорго кайрылып куткаруу тилейт. Бир баледи сакта деп, андай ушундай сыяктуу бир дубанын түрлөрү. Бул дагы ширк. Дуа эң маанилүү да, дуа эң маанилүү. Эң көбүнчө адамдар дуа менен ширкке түшөт. Дөт колдосун, арба колдосун, анан тиги колдосун, анан болду деп ушундай сыяктуу дуалар менен ширкке түшөт. Аллахтан башка бирөө дуалар менен кайрылышат, Исага кайрылышат, Мухаммадка кайрылышат, оулияларга кайрылышат. Эң көп ошо дуа менен адамдар ширкке түшөт. Ошондон шейх Мухаммад ан-Нажи китапта 3 негизе деген немени ширк дегенде давату гайри ихма деп айтып калган да. Аллахтан башка бирөөгө дуа кылуу эле деп койгон. Аллахтан башка бирөөгө дуа кылуу деп эле ширк деген эмне десе, Аллахтан башка бирөөгө дуа кылуу деп эле койгон да. Бирок ширк ал эле эмес да. Бул ошо бир түрүн, эң маанилүү түрүн айтып туруп эле ширк деген ошо деп түшүндүрүп койгон да, ошонун маанилүүлүгү үчүн. Ошо мына эң көбүнчө ширктен кайтарып атканда ошондон биринчи башка көбүрөөк айтышыбыз керек да. Аллахтан башка бирөөгө дуа кылган болбойт. Жалгыз дуа менен Аллахка кайрылыш керек депчи. Ошон үчүн бул жакта да шейхта эки бап бөлүп кетип атат. Дуанын түрлөрүн, жардам сурап туруп куткаруу тилөөнү өзүнчө бөлүп. Маанилүү да бул. Ушул менен экинчи бөлүк бүттү. Ушул менен экинчи бөлүк бүтөт. Экинчи бөлүк бүтөт. Эми үчүнчү бөлүк. Үчүнчү бөлүгү китептин тезирээк эле өтөбүз, иншалла мындан кийинкилер жеңил да. Мына эң башкылар ушулар болду буга чейин. Таухидтин маанилүүлүгүн түшүндүк, ширктин коркунучун түшүндүк, ширктин түрлөрүн түшүндүк. Болду. Эми калган баары тең мындай таухид адамды бекемдете турган, таухидти жеткизип атканда жардам бере турчу ушундай баптар да. Эң башкысы жана ушу эки бөлүк болду. Үчүнчү бөлүгү Аллахтан башка бирөөгө сыйынууну жокко чыгаруу. Аллахтан башка бирөөгө ибадат кылууну жокко чыгаруу. Кантип жок кыла алабыз ошону? Ширкти жокко чыгаруу деп коебуз. Ширктин үчүнчү бөлүгү. Мисалы биринчи бөлүктө биз кириши болчу, экинчи бөлүк жанагы таухидтин түшүндүрмөсү болдубу? Үчүнчү бул ширкти жокко чыгаруу деп коебуз. Ширкти жокко чыгаруу. Бул жакта 4 бөлүк. Ширкти жокко чыгаруу бул жакта 4 бап. 4 бап. Биринчи бап кетебиз да. Эми бул жакта мындай маанилүү нерсе бар да, азыр баптын жазардан мурда. Бул эмне үчүн бул эмне деген тема мындайчы, ширкти жокко чыгаруу. Эми көрдүңөр, буга чейин мисалы биринчи таухидти түшүндүрүп, бул өзү китабы таухид ушундай тартип менен жазылган. Биз башкаларга жеткизип атканда дагы адамга мындай таухидти түшүнүп кете берген, ширк адамдар амалдар болсо таштап кете бергендей ушундай тартип менен жазган да. Эми буга чейинки эки бапта эле адам ширкти ташташ керек негизи. Бирөө далилдерди айтасың, таухид ширктин коркунучун айтасың, ташташ керек. Анда дагы таштаганга жардам бербесе, мына ушул үчүнчү бөлүгү чыгат. Мисалы бирөө айтасың, бул ширк ташта десе болбойт да. Жок. Кандай жабат, пайда берет да, жардам берет да деп талашкандар барго? Ошолорго мына ушул керек, ушул да. Бул уже бул кимге спорт этип атканга, талашып тартышканга бул керектүү да бизгечи. Эми бул жакта мындай. Ширк бул деме теманы котурула азыр, эмеличи. Бапты котурула, ушул азыр бир тема бар, ошону түшүнсөңөр бир төртөн тең түшүнүп кете бересиңер да. Ширктин даражалары бар да. Ширктин 4 даражасы бар. Ширктин 4 даражасы бар. Жазып алсаңар, ширктин 4 даражасы, Биринчи бапка бул. Жок, ушул тема мында ширкти жокко чыгаруу да. Ширкти жокко чыгаруу. Ушул ширкти жокко чыгаруу өзү ушул бөлүгү ушул теманын негизинде курулган да. 4 темасы бар. Ширктин 4 даражасы бар. Ушул ширктин 4 даражасын жокко чыгаганды үйрөнүш керек да. Ширктин 4 даражасы. Биринчи эң төмөн, эң ылдыйкы даражасы деген бул жансыз нерселерге сыйынышат адамдар. Буюмдарга, тумарларга, жиптерге, аныларга ушундай сыяктуу. Бул эң ылдыйкы даражасы. Эң төмөн даражасы. Жансыз нерселерге. Жансыз нерселерге. Жансыз нерселерге сыйынышат адамдар. Эми муну неге эң ылдыйкы даражасы? Муну жокко чыгаруу эң жеңил. Айтасың, могул таш сени кантип сага жардам берет? Могул сага жип не кылып сага пайда берет деп. Муну жокко чыгаруу эң жеңил. Куран аяттарында да келген да. Алар деген дейм жеңил жокко чыгаруучу. Азыр аяттарында окуйбуз бапка киргенде. Бул эң жеңил. Айтасың, могул сени кантип сактайт? Муну үзүп салсаң, муну деген ыргытып салсаң, бул сага өзүнө пайда бере албайт, сага пайда берип турсун эле. Жеңил эле талашса
жеңіл эле талашып муну жеңип кое аласың да. Атып көзүнчө айырып саласың, өзүнө саласың, көрсөтүп койсуң да, ал жеңил эле. Адамдын буга жүрөгү көп байланбайт. Анан мында да көбүнчө ушу шек күмөндөрү деле жок, бул аз эле болот да мындачы. Тез эле муну таштатып коюу. Бул биринчи даражасы. Кантип түшүндүрөбүз? Айтабыз, бул сага жардам бере албайт. Бул буюм. Ушундай мисалдарды келтирип, эгерде берки аят хадисте жетишпесе, мындай кылып талашып анан жеткиребиз. Кур'ан аяттарында немелер бар да, далилдер. Анан кийинки даражасы мындан оорураак да. Муну ташташ биринчиге караганда кичине оорураак, кыйыныраак болот. Бул эмне? Маркумдарга сыйынышат. Оулияларга, ушундай ата бабаларга, өлүктөргө сыйынышат да, өлүктөргө сыйынышат. Өлүктөргө сыйынат. Бул эми биринчиге караганда кичине оорураак. Биринчиде деген эми жандысыз нерсе болчу, мында деген адамдын шек күмөндөрү кичине оорураак болот. Анткени айтат. Ал деген адам болгондо. Анын деген жакшылык амалдар болгон, Аллахка жакыныраак деген жанагындай шек күмөндөр бар да. Ал сурап кое алат, дуа кыла алат, ал менин абалымды түшүнөт. Ал кандай бир деңгээлде жардам бере алат дегендей мындай шек күмөндөр бар да. Буга кантип түшүндүрөбүз, айтабыз. Ал сендей эле болгон Аллахтын жаратылган махлугу. Ал эле эмес, ал биринчиден укпайт. Түшүндүрүш керек да, укпайт. Az аяттар бүт Аллах өзү түшүндүргөн да, ушундай. Ал укпайт. Уккан болсо дагы жооп бере албайт. Кыямат күнү, Аллах айтат да, кыямат күнү ошолор келип туруп беркеге душман болот кайра. Сен мага дуа менен кайрылган экенсиң, мен андагы нерсеге каршымын деп кайра душмандык көрсөтөт, бири-бирине душман болот. Ал эмес, эмне ошолор маркумдар, алар биздин дуабызга муктаж. Экен өлгөндөн кийин алардын амалы токтогон. Биздин дуаларга алар муктаж. Анан кантип аларга дуалар менен кайрыласыңар? Бул дагы эмне буга түшүнүрсө болот да, жеткизепчи. Бул экинчи даражасы. Анан эмнеге биринчи даражасы менен экинчи даража? Эмнеге биринчи даража жеңилирээк, бул оорураак? Ушул экинчи даражада жүргөндөр биринчи даражада аларды мушрик дешет да. Биринчи даража. Мисалы христиандар алар ушул маркумдарга сыйынышат да. Анан жанагы буддист анымына сыяктуу тоташтарга неме сыйгандар да, алар неме дейт да, тиги идолопоклонник дешет да. То есть тиги даража эң төмөн даража. А бул андан кичине өтөрөк, өзүн сезишет да, жок, биз деген мушрик эмеспиз деп ойлошот. Бул кичине өтөрөк даражасы. Эми мындан өйдөнкү даражасы бар. Мындан дагы оорураак ташташ. Үчүнчү даража пайгамбарлар. Пайгамбарларга сыйынышат. Эми пайгамбарларга сыйынган бул ошо жөн эле маркумдарга сыйынгандан дагы кичине оорураак болот. Анткени ал жөнөкөй эле адам болгон жок да. Ал элчи болду. Аллахтан бир өзгөчө тандалган пенделерден. А бирок эмне деп айтабыз? Алар пенде, алар адам болгон. Алар адам болгон, аларга ибарат кылынбайт, аларга сыйынылбайт. Бирок элчи болгон, Аллахтан жөнөтүлгөн, бирок ошо элчилиги менен келип Аллахка сыйынгыла деп чакырышкан. Аллахка эч нерсени шерик келтирбегиле, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп бардык пайгамбарларды чакырышкан. Пайгамбарлар ушул нерсеге чакырып атса, анан барып кайра пайгамбарлардын өздөрүнө сыйынып жүрүшөт. Пайгамбарларга сыйынганда пайгамбарлар эч жардам бере албайт. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде өзүнө жардам бере алган эмес. Келип Ухуд согушуна деген башы жарылган, тиши сынган. Таифке чыкканда ташбаранга салышкан. Таштар менен урулашкан. Жакын туугандары кайтыш болгон, кыйынчылыкка учураган жакындары. Өзү келип туруп айткан, мен тиги Мухаммаддын кызы Фатыма, тигил амекеси тигинси мунса кайрылып, мен силерге эч жардам бере албайм деп баарына кайрылган. Ошондой болсо дагы эмне? Карасаңар, тирүү кезинде айтып атат, мен силерге эч жардам бере албайм деп. Өлгөндөн кийин андан бешбетер жардам бере албайт. Ушуну түшүндүрүш керек да. Сен айтасың, сен азыр пайгамбарга кайрылып атасың, азыр. Ал сага жардам берет деп. Ал сага эмес, ал тирүү кезинде эң жакынкы тууганына, ал эмес өзүнө жардам бере алган эмес. Бардык жакшылык бул Аллахтын колунда деп түшүндүрүп жеткизебиз да. Бул үчүнчү даража. Анан төртүнчү даража. Эң оор даража. Муну таштатыш эң оору. Бул эмне? Алмарс, периштерге сыйын. Негизи эми оор даражасы деген менен эми адамдар ташташы оор да. Негизи түшүндүрүп коюу бул эң жеңил. Ширктин баары эле таштап коюу бул. Негизи ширк акылга сыйбаган нерсе. Акылы оңой түз адам ширкти кабыл албайт. Ширкти таштайт да. Эми периштелер эмнеге эң оор? Анткени алар адам эмес, биздей болгон. Алар өзгөчө Аллах тааланын махлуктары, жаратылгандар.
күнөө кылышпайт. Аллахтын айткан баардык буйруктарын аткарышат. Аллахка жакын, Аллахтын жанында деп туруп, адамдарда аларга болгон жүрөктү байлануусу башкаларга караганда оорураак болот. Бекемирээк болот. Анан чынеле алар чынеле жардам берет экен дегендей ишенимдери беркилерге караганда кичине бекемирээк болот да. Мисалы бирөө ташка сыйынып атат, бирөө пайгамбарга сыйынып атат. Мына айырмасы бар да. Бул эң оор даражасы да. Эми муну кантип түшүндүрүп беребиз? Мына бул жакта ушу бапта келет. Ушул тема түшүнүктүү болдубу? Даражалар түшүнүктүү болдубу? Азыр могу 4 бапта ушунун негизинде түшүндүрөбүз да. Ушунун негизинде түшүндүрөбүз. Эми биринчи бап Аллах Таала мына буякта аятты келтирет. Аюшрикуна ма ла яхлуку шай'ан ва хум юхлакун. Ва ла ястатиуна лахум насра ва ла анфусахум янсурун. Алар дейт, аятты келтиргенде баптан. Алар эч нерсе жаратпаган, өздөрү жаратылган нерсени ширк келтиришеби дейт. Аларга жардам бермек түрүсүн өздөрүнө жардам бере албайт дейт. Бул жакта деген, биринчи ушул бапта деген, жанагы 4 даражанын деген нелер, жансыз нерселер жана адамдар. Жана солих адамдар. Ошолор жөнүндө айтылат да. 4 даража деп өттүк азыр. Ошо 4-өнүн 3-өө тең, 3 биринчи даражасы ушул жакка келген да. 3-биринчи бапка келет да. Кимдер? Жансыз нерселерге сыйынгандар, маркумдарга сыйынгандар, пайгамбарларга сыйынгандар, Аллах Таала Кур'анда айтат, силер дуа кылып жаткандар, алар жана финиктин сөөгүндөгү жанагы пленкасы бар го, ошого да ээ эмес дейт. Ээ боло албайт. Силер аларга мына көрдүңбү, биринчиден эмне түшүндүрөт экен? Эмне түшүндүрөбүз? Аллах Таала Кур'анда бизге тартибин көрсөтүп берип атат, кантип алардын ширкин жокко чыгара алабыз. Биринчи айтып беребиз, сен ал эч нерсеге ээ эмес. Сен андан сурап атасың, ал нерсеге ээ эмес, сага бере албайт ал. Бере турган бир нерсени бере турчу адам ага ээ болуш керек, туурабы? Бирөөдөн барып акча сурайсың, анда акча болуш керек. А бул жактан сен сурап атасың, алга ээ эмес, ал эмес, даже Аллах айтат, финиктин жана пленкасына да ээ боло албайт. Мына Фатыр сүрөсүнүн 13-чү аяты. Фатыр сүрөсүнүн 13-чү аяты. Ошол аяттарды окусаңар, анан бага чейинки Араф сүрөсү 191. Араф 191. Буякта Фатыр 13. Бул биринчи баптабы? Ошо биринчи бапта аяттар жазып алсаңар, анан Куранды ачып окусаңар да неме да. О Фатыр, мына Фатыр ушул маанилүү. Ушул маанилүү. Ушул жана тартип менен Фатыр деген сүрө. Фатыр жаратуучу деген сүрө. 13. Айтат, силер дуа кылып атканыңар дейт. Алар эч нерсеге эмес, финиктин дагы жанагындай косточкасына да, финиктин дагы жанагындай сөөгүндөгү пленкага да ээ боло албайт дейт. Интадуухум ла ясмау дуаакум дейт. Эгерде силер аларга дуа кылсаңар, кайрылсаңар, дуаңарды укпайт дейт. Көрдүңөр, биринчи ээ эмес дейт. Андан кийин укпайт дейт. Укпайт. Вала сами мастажабу лакум. Укса дагы жооп бере албайт дейт. Көрдүңбү, 3-чү даражасы. Укпайт, укса дагы жооп бере албайт. Ва яумал кыямат якфуруна биширк. Кыямат күнү дейт. Сен ошол сураган ширкиңди ал ошого капырлык кылып жокко чыгарат. Эми сурайт эми. Кыямат күнү душман болобу кайдан билесиң десе, Аллах айтат: "Вала юнаббиука мислул хабир." Кабардар. Билүүчүдөн башка ал сыяктуу ким сага кабарлап бере алат дейт. Аллах Таала өзү кабарлап берип атат. Душман болот экенчи. Мисалы, Исага кайрылып атат, же Мариямга кайрылып атат, же кайсы бир оолияга кайрылып атат. Бир алымга мисалы, барып эмесине барып, же мисалы Алиге барып сыйынып атат, Хусейнге сыйынып атат, Сулейманга сыйынып атат, ким болот? Даудка сыйынып атат. Кыямат күнү ошолор келип берке душман болушат кайра. Мен сага ага чакырган эмесмин. Деп кайра душман болушат дейт. Көрдүңөр, бул ошо биринчи даражасын жокко чыгарып түшүнүктүү эле, экинчи даражасы деле жеңил эле. Үчүнчү даражасы пайгамбарды айттык жанагындай, кантип түшүнүп беребиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мисал келтирип. Ал тиши сынган, башы жарылган, өзүнө жардам бере алган эмес. Аллахтын каалоосу менен ошо болгон. Анан ошо туугандарын чогултуп туруп баарына айткан, тиги Мухаммадтын акасы, Мухаммадтын тиги эжеси бул да кайрылып, мен мал мүлкүмөн каалаган нерсени сурап алам, мен силерге Аллахтын алдында эч нерсе жардам бере албайм. Ошентип айтканда, Фатыма, Мухаммадтын кызы, мен мал мүлкүмөн каалаган нерсени сура, бирок Аллахтын алдында мен сага эч нерсе жардам бере албайм деген. Мына жакынкы туугандарына айтып атат, жардам бере албайм деп. Ошондо эмне, ушул аркылуу биз түшүндүрүп беребиз. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч нерсеге ээ эмес. Эч пайда зыян бере албайт. Пайда зыян берүүчү Аллах Таала. Эми кантип андан сурайсың? Ал өзүнө жардам бере алган эмес. Өзүнө жардам бере алган эмес, тирүү кезинде. Өлгөндөн кийин андан бешбетер сага жардам бере албайт. Түшүнүп беребиз. Анан кийинки бап, экинчи бап. Бул экинчи бабы жанагы эң оор түрү да. Периштелерге сыйынууну кантип жокко чыгара алабыз? Эми бул тууралуу хадис келген да. Бир хадис менен эле окуп чыгарсак. Качан Аллах Таала дейт. Качан Аллах Таала асманда бир чечим чыгарганда дейт. Бир өкүм чыгарганда, ошондо периштелер дейт, канаттары менен
уруп баштайт дейт, мындай коркуп баштайт. Мына ошондо мындай дагы башка риwayat келет. Чынжыр менен мындай бир ташка ургандай ушундай катуу үн чыгат дейт. Үн катуу угулат дейт да асмандарчы. Анан периштелер ошондо дейт, эсин жоготуп обморокко кулап жатып калышат дейт, кулап калышат дейт периштелер. Баары кулап калат дейт, эсин жоготуп. Анан Аллах Таала айтат: "Хатта иза фуззиа ан кулубихим" деп аятта келген бул. Качан алардын жүрөгүнө коркунуч кеткенде дейт. Алардын демек периштелердин жүрөктөрү бар экенин түшүнөбүз. Периштелердин жүрөктөрү бар. Качан алардын жүрөктөрүнөн коркунуч тараганда дейт. Каулу маза кала раббукум, алар айтышат дейт. Роббиңер эмне деп айтты? Оңшотта айтышат, Роббиңер эмне деп айтты дейт. Аят каулул хакку ва хувал алил кабир. Ал акыйкатты айтты. Жана ал бийик, ал чоң деп айтат. Акыйкатты айтты деп. Анан башка аят келет. Баштарын көтөрүшөт дейт. Эң биринчи ошолордун арасынан башын көтөргөн Жибрил болот дейт. Жибрил алейхиссалам. Анан ал ошол кабар менен түшүп келатканда, анан периштелердин баары сурашат. Эмне деп, Роббиңиз эмне деп айтты? Акыйкатты айтты дейт. Периштелер айтат, ооба акыйкатты айтты деп. Акыйкатты айтты деп. Анан ошол кабар келатканда асмандан шайтандар эмне бир-биринин үстүнө чыгат дейт. Бир-биринин үстүнө чыгып, анан үстүнө асмандан анын кабарды уккусу келет да. Кабарды уккусу келет. Анан аларга эмне? Анандай метеор деп коет, шыгат деп коет, жылыз менен ага урулат. Анан ошол эмне кайсы кабарды угуп алган болсо, ошоно келет дагы. Ошол бир кабарга 100 жалган кошот. 100 калтты кошуп туруп, анан ошол жанагы сыйкырчыга көз ачыкка каршы ошол кабарды жеткизет. Анан 100 жалган бир чындык болот. Ошо бир чындыгы үчүн анан башка 100 жалгандын баарын ишенип кете беришет. Эми бул жактан эми кандай? Бул окуя болду, анан кантип периштерге деме жокко чыгарып? Кандай болуп калды? Бул хадис менен кандай байланышы бар? Ошо көбүнчө китап окушат, түшүнүшпөйт да. Жанагы 4 даражаны түшүнбөйчү, бул жакта түшүнүп албайсың да. Азыр мына периштелер булар Аллах Тааланын улуу заттары, эң улуу. Бул хадис жанагы аят болсо деген Саба сүрөсүнүн 23-аяты. Саба. Мындай да, эмне болду? Мына периштелер Аллах Тааланын эң улуу макулуктары, эң улуу жараткан. Алар күчтүү болгон. Алар күчтүү. Алар тез эле бир улуу, мындай чоң улуу аралыкты жетип өтүп келе алышат. Алар күчтүү. Дүл кувватил матин деп немен сыпаттаган Жибрилди. Өтө катуу күчкө ээ деп. Алар күчтүү. Анан канаттары бар. 2, 3 канча деген канаттарга ээ алар. Жибрилди пайгамбар саллаллаху алейхи көрдүм дейт. Өз сүлөкөтүндө. Аллах Таала жараткан келбетинде көрдүм дейт. Өзү дейт. 600 канат деп дейт. 600 канат менен өзү мындай демени дейт, горизонтту. Асмандын баарын жаап турду. Түшүп келатканда десе, баарын кандай жаап калды. Самолетту көрсөң кичинекей эле го. Жаап келсең кандай да. Түшүп келатканда дейт, бүт ошо өзү дейт, асмандын баарын жаап калды дейт. Жибрил эң чоң периште эмес. Жибрил эң чоң периште эмес. Бирок эң улуу периште. Периштелердин эң улуу. Кene вахиди жеткирүүчү, эң улуу миссияны аткаруучусу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи башка хадис айткан. Мага бир аршты көтөрүп турган бир периштелердин бирөөсү тууралуу айтып берүүгө уруксат берилди дейт. Анын дейт, ошо кулагынын чети менен дейт, ошо ийинине чейинки аралыкты чымчык дейт, 700 жылда учуп өтөт дейт. Кулагынын четинен дейт, ийине чейинки аралыкты. Азар эми ошондой жандыктар. Ошондой күчкө ээ. Жанагындай улуу күч бар. Кандай аларчы? Ошолор эмне дейт? Аллах Таала бир эким чыгарып, бир угулганда эле дабышы. Эсин жоготуп калып калса дейт баары. Субханалла. Аллахтын алдында алар кандай алсыз заттар ошондой болсо да. Эми мындан эмне түшүнөбүз? Ошол алсыз заттар дабышын укканда эле кулап калып атышат, эсин жоготуп. Анан ойгоно алып, Аллах эмне деп айтты? Роббиңер эмне деп айтты деп бир нерсе айтып атышат. Эми ошолор карасаңар эмне түшүнөбүз? Ошолор ошондой алсыз Аллахтын алдында. Алсыз болгон, эч нерсеге арзыбаган Аллахтын алдында. Эч Аллахка теңдеш боло албагандар. Кантип Аллахка шерик боло алат? Кантип адам Аллах Тааланы таштап ошого сыйынат? Мына ошон үчүн ушул хадис жакка келген. Эми ким буларга сыйына турган болсо, демек кандай? Алсыз экен алар. Аллахтын алдында. Эми көрдүңөр, мына бул аркылуу ушул периштелердин алсыздыгы аркылуу Аллах Тааланын улуулугун түшүнөбүз. Аллах Тааланын улуулугу, кудуреттүүлүгүн түшүнгөн болсок, демек адам эмне болот? Болду, периштелерди таштап коет. Эми периштелердин алсыздыгын түшүндүрүп бере алсак, мисалы 4 даража кайра маанилүү. Периштелер Аллахка шерик боло албайт экенин түшүндүрүп бере алсак,
Андан мындан 2 даражасы андан жеңил да. Анда андан 5 метр демек пайгамбарга сыйыныш болбойт. Андан 5 метр. Демек андан 5 метр кимде? Өлүктөргө, пайгамбар эместерге. Демек андан дагы жансыз нерселерге. Көрөсүң, ушундай 4 даражаны ушундай маани да. Түшүндүрүп беребиз. Эми бул экинчи бап болду, экинчи бап болду. Үчүнчү бап ушулар менен байланыштуу. Булар ширкти жокко чыгарууга жардам бере турган бап, өтө маанилүү. Шафаат. Дес болот шафаат. Аш-шафа. Баб шафаат. Шафаат тууралуу. Эми шафаат аятан бери сабактарда айтып атабыз, кайра айтып атабыз. Шафаат биринчиден бул Аллахтын мүлкү. Шафаат заступчество, ортомчу болуу, ортомчу издөө. Бул биринчиден Аллахтын мүлкү. Аллахка гана таалып. Аллах эч ким Аллахтын алдында шафаат кыла албайт, Аллахтын уруксаты жок. Уруксат болбойт. Аятыл Курсиде эмне деп айтып атабыз? Мен заллази яшфау индаху илля биизни. Окуп жүрөсүң кайра. Аллахты анын уруксаты болбой туруп, анын алдына ким шафаат кыла алат дейт. Көрдүңөрбү? Демек Аллахтын уруксаты болбосо эч ким шафаат кыла албайт Аллахтын алдында. Демек шафаатка азыр эч ким ээ боло албайт. Бардык шафаат азыр Аллахка таандык. Аллах эч кимге уруксат бере элек азыр. Ошондуктан башка бирөөдөн сураган ал ошол бир нерсеге ээ болбогон нерседен сурап аткандыктан. Азыр пайгамбардан сураса, Исадан сураса, Мухаммадтан сураса эмне? Алар ээ эмес азыр шафаатка. Бирок хадистерде келген кыяматта шафаатка ээ болот деп турабы? Кыяматта үммөт үчүн шафаат кылат. Бирок өзү эле түшүндүрүп айтып аткан болсо, ал убакта тирүү болот. Ал убакта тирүү болот. Бүгүнкү күнү мына азыр биз тирүү болуп жүргөндө эле бирөөгө барып бир отомчу издегенде эле бир жумушка кирерде, бир проблема чечерде, ошондой эле сыяктуу ал жакта ошондой болот да. Кыямат күнү элдин баары чогулуп турат. Йомул кыяма деп ошондой айтат. Кыямат деп. Кыяма деген туруу деген сөз. Турушат, элдин баары турат. Канча жылдап кыйнап турушат. Чогулат дагы. Анан сурак башталбай турат. Сурак башталбай турушат, кыйналып турушат, кече ошондой. Күн жакын келип калган болот. Ар ким ошол немелери, терлерине ушу көмүлүп турган болот. Ошо бирок биринин арышы болгон болот. Хадистерде келген. Аршынын көлөкөсү болгон немелер болот да. Анан турушат, кыйналып турушат дагы. Анан аркасынан элдин баары чогулуп анан неме баштайт, эмне кылат? Алла сурак башталбай атат. Сурак башталыш керек болот. Кайтып эртелик турушат, кыйналып кетишет, анан аркасынан анан ортомчу издей башташат. Аллахка ким айтып коет, ким сурап коет деп. Анан кимге барышат биринчи? Адам ата. Абул Башар адамдардын атасына Адам алейхисаламга барып туруп сурашат. Ушундай болду, ушундай. Айтып сура баштасын деп, кыйналып кетип ушундай кайрылса, адам элдин баары барып кайрылат да. Айтат, мен өзүм үчүн коркуп атам дейт. Мен өзүмө коркуп атам дейт. Мен деген ошол жебе дегенде жеп койдум эле. Аллах Таала ушундай ачууланды, буга чейин мынча ачууланган эмес дейт. Мындан кийин да мындай каарданбайт дейт, ачууланбайт. Андай ушинтип башка пайгамбарларга барышат. Ар бир пайгамбар Мусага барышат, Исага барышат, баары тең. Ушинтип мен жок, мен деп өзүнө өтөт да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи барышат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи башка хадисте айткан да, ар бир пайгамбардын өзүнүн дуасы бар эле, бир дуасы бар эле дейт да. Аллах Таала сөзсүз ага жооп бере турган. Анан ар бир пайгамбар дуасын колдонуп койду дейт. Бул дүйнөдө эле колдонуп койчу дейт. А мен өзүм дуамды кыяматка калтырып койдум дейт. Үммөтүм үчүн шафаат кылышым дейт. Анан элдин баары чогулуп барсалар, Исага барышат, тиге барышат, баары тең эле жок, мен өзүм үчүн коркуп атам. Ибрахимге барса ал мен калпайтып койгом. Калпайткан эмес, жанагы сөз ушундай тавриясы болгон, ошол болгон. Немеге Мусага барса ал бирөөнү өлтүрүп койгон. Муса бирөөнү уруп өлтүрүп койгон да. Үчтө болгондо. Муса. Бири кыпты жанагы Египетте деген бирөөнү ошол Баны Исраилден бирөөнү урулап чыгатса, барып туруп бирөөнү уруп өлтүрүп койгон. Куранда келген да. Муса күчтүү адам болгон. Анан башка кайсы бирет. Өлүм периштеси келет Мусага. Адам келип өтүндү сүрөкөт деген болот. Келсе бир каракчы келген экен деп бир уруп көзүн куюп койгон да. Көзү куюлуп чыгып калган анан өлүм периштеси. Анан өлүм периштеси бар анан Аллах Таала барып, баланча пендең өлүп келип атат дейт. Өлүп келип атат. Дегенде анан ошо жарагы окуйган, анан келип анан кайра келип, өлүм периштеси анан эме жанагы неме буканын уюм деген немесине ондай колун койсун дейт да. Анан канча немени ушу дүндү канча жана ташты басып калган болсо, дагы ошончо жашайт дейт да. Андан кийин сурайт Муса. Андан кийин эмне дейт? Андан кийин өлүм дейт да. Анда азыр дейт да. Анда азыр дейт да. Ошо Муса күчтүү болгон да.
күчтүү батыр болгон эсеби бирок кандай кээ бирлер ушунда дагы Мусага айыптап табышат да, мына өлүмгөн өтө. Жок, ал адам келбетинде сүрөттөрүп берген ал каракчы деп ойлогон да. Жанагы бир уруп өтүп койгон да. Күчтүү болгон. Эң көп сыноо Мусанын мойнуна түшкөн, башына түшкөн да, эң көп сыноо. Пайгамбар. Куранда эң көп эскерилген пайгамбар Муса. Анан эң көп үммөт биздин үммөттөн кийинкилер. Ошо хадисте окудук го. Муса алейхиссалам болот да. Муса алейхиссалам. Анан баары ошо пайгамбарлар баары жок, мен өзүмдү коркуп атам. Аллах мынча карданган эмес, мындан кийин да мынча ачыламайт деп баары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Барганда сурашса мен ошол үчүн деп. Мен ошого дейт дагы деп туруп шафаат кылып баштайбы? Андан кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааланын аршынын алдына барат дагы сажда кылат. Саждага түшөт дагы. Анан Аллах тааланы ушундай сындар менен мактап баштайт дейт. Ушундай сындар менен атап баштайт. Буга чейин эч кимге ачылган эмес дейт ошол аттар. Булар демек Аллах тааланын аттары 99 менен чектелген эмес. Бул 99 ошо жанагы бизде Куран сүннөттө келгенде бизге ачылган аттар. Андан дагы башка дагы биз билбеген аттар бар Аллах тааланын. Ошондой аттар менен Аллах тааланы сыпаттап, Аллах тааланы улуктап ошентип саждага түшүп. Анан Аллах таала айтат: "Ирфа расак вашфату шафа" дейт. Башыңды көтөр, шафаат кыл, сен шафаатың кабыл болот дейт. Анан ошол шафааты эмне шафаат экен? Сурак башталыш үчүн. Сурак башталыш. Эми сразу эле баштап шафаат кылат экенби? Жок. Биринчи эмне болот экен? Биринчи саждага түшүп, андан кийин анан шафаатка ээ болот. Демек азыр шафаат кылабы? Жок, азыр ээ эмес андай нерсе. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи шафаат менен сурап кайрылып болбойт, уруксат берилет. Анан күндөрдөн бир күнү Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи келип айтат: "Мен асадун наси би шафаатика яумал кыяма." Кыямат күнү сен шафаатыңа ээ болгон эң бактылуу адамдар ким дейт? Ошол хадистерге аябай умтулган да алчы. Шафаат жөнүндө уктуп болуп жүрдү. Анан келип сурайт: "Ким ошол? Сен шафаатыңа ээ болуп турган?" Десе айтат: "Ошо сенден башка эч ким сурабайт го деп ойлогом" дейт да. Сенин хадиске умтулганыңды, аябай умтулуп атканыңды көргөм дейт, билгем дейт да. Бирок пайгамбар саллаллаху өзү шакирттеринин арасында ким кандай билип жүрүшкөн да, ким кандай умтулат деп айтчы. Айтат: "Ошол сенден башка эч ким сурабайт го деп ойлогом" дейт. Абу Хурайра. Көп хадистер келет го Абу Хурайра. Бирок өлүмүнө аз калганда бир 2-3 жыл эле кошулган да. Жанында жолдо. Бирок кошулгандан кийин канча хадистер жаттап алган да. Мечиттен чыкчу эмес. Мечиттен чыкпай кечки пайгамбар саллаллаху жанында жүрүп кечке эметкен да, аябай көп илим алган да. Анан айтат асадына, бирок эң илимдүү, эң улуу илимдүү сахаба Абу Бакр. Ойлонуш керек, эң илимдүү демек Абу Хурайрадан көп келсе жок. Эң илимдүү Абу Бакр, анан Омар, анан Усман, анан Али, анан 10 тирүү кезинде сүйүнчүрөнгөн сахабалар, анан Бадыр согушунда катышуучулар. Анан ушундай болуп кетет да, даражалар болчу. Сахабалардын өз даражалары ошо илимдүү. Неге анда Абу Хурайрадан көп хадис келген да, көп хадис айткан. Бирок эң илимдүүсү Абу Бакр, Умар болчу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Асадун наси би шафаати яумал кыяма ман кала ла илаха илlalloh халисан мин қалби." Мен шафаатыма ошол татыктуу болгон эң бактылуу адам дейт. Ким чын жүрөктөн ла илаха илlalloh айткан болсо дейт. Көрдүңүз, демек таухидти кармаган адам пайгамбар саллаллаху алейхи шафаатына ээ болот экен кыямат күнү. Эми суроо, демек таухид деген эмне? Аллахтын өзүнө сыйынып турабы? Аллахтан башка бирөөгө адам сыйынса, таухиди жок анан. Таухиди бузулган болот. Эми бирөө келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи дуа менен кайрылып атса, бул адам таухиди барбы? Таухиди жок, ширк кылып атат. Эми ошол адам эмнеге жеткиси келип атат? Шафаатка жеткиси келип атат да. Шафаатка жетем деп туруп шафааттан кур калып атат. Көрдүңүзбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи шафаатына ал таухидти кармагандар гана жете алат. Таухидти кармагандар жете алат. Анан эгерде адам мушрик боло турган болсо, ага эч кимдин шафааты жардам бербейт. Пайгамбардын шафааты бар, башка баардык пайгамбардан бар чогулса, элдин баары чогула турган болсо, ага шафаатчы болуп, ортомчу болуп Аллахтан жардам сураса дагы эч кимдин шафааты жардам бере албайт. Ибрахим алейхиссалам кыямат күнү, ошо атасы Ибрахим алейхиссалам кыямат күнү атасын көрөт да, атасын жолуп, ал атасы тозоктук болуп калганын билип, анан Аллахка кайрылып баштайт, шафаат кылгысы келет атасы үчүн. Атасы мушрик болгон, ширктелген. Анан Аллах таалага кайрылып айтат: "Мени кор кылбай эмнедиң эле коз кыямат күнү? Менин ошо атам тозоктук болуп калганда мындан да чоң кордук эмне бар" деп сураганда, анан атасы деген итке айланып калат. Итке айланып салат дагы, бул кара дейт, караса ит жаткан болот, ошо канжаланган ит жаткан болот, ошону сүйрөп тозоктуруп салат да. Атасы унутуп калат. Унутуп салат да. Анан эң башкысы эмне? Мен үчүн эмес, бул жакта мына өкүнүчтүү да. Атасы мушрик болгондон Ибрахим алейхиссалам
Увахид таухидти кармангандардын имамы, башчысы, ал дагы жардам бере алган эмес. Пайгамбарлардын атасы. Жардам бере алган эмес. Субханалла. Ошон үчүн эч кимдин шапааты жардам бербейт. Эгер адам мушрик болуп отурган болсо. Эми кийинки бап. Төрүнчү бап. Хидаят тууралуу, хидаят. Шапаатты көрсөңүз, неге шапааттын ширкти жокко чыгаруу боюнча болуп атпайбы? Көрдүңүз, шапаат менен да бул байланыштуу ширкке. Анткени шапаатты издейм деп адамдар ширкке түшөт да. Мында тара биз түшүнүшпөйт да. Бирөө жок, мен деген андан сурап атканда мен андан пайда зыян сураган жокмун. Мен андан шапаатын сурап атам десе, ушуну түшүнүп беришет да. Мына 3 негиз бар дейт да. Ошо Шейх Разакалбадан айткандар. 3 асыл бар шапаат тууралуу. 3 асыл. Биринчи, шапааттын баары тең Аллахка таандык. Баардык шапаат Аллахка таандык. Экинчи, Аллах Таала кимге уруксат берсе, жана ким менен Аллах Таала ыраазы болсо, ошолор үчүн эле гана шапаат кыла алышат. Пайгамбарлар, таквалар, пенделер, периштелер, шапааттар болот да кыямат күнү. Ким Аллах ким менен ыраазы болсо, ошолорго эле шапаат кыла алат. Жана үчүнчү негизи, Аллах Таала таухид ээлери менен ыраазы дейт да. Таухид ээлери. Таухидти кармаган болсо, ошолор менен ыраазы. Алар менен ыраазы болгондон кийин ошолорго шапаат кылат. Мисалы мындай да, кыямат күнү ошол шахиддер, таква пенделер, пайгамбарлар, башканын баары тең шапаат кылгысы келет да. Шапаатка ээ болот. Шапаатка ээ болгондон кийин анан Аллах Таала шапаат уруксатын бергенден кийин алар келип туруп каалаганына шапаат кыла албайт. Мындай да, мисалы адамдар турат да, 100 адам турса, могул 50 адамга ушуга шапаат кыла аласың, башкана шапаат кыла албайсың. Эми шапаат деген эмне? Бейиштеги даражасын көтөрүлүш үчүн. Бирөө болсо, тозоктук болуп калган болсо, аны тозокко кирбей калыш үчүн, бейишке кириш үчүн, ушундай даражалар көтөрүлүш үчүн ушундай шапаат түрлөрү. Анан бир дагы капырга шапаат болбойт деп айтты да. Бирок бир эле капыр үчүн. Бир жалгыз бир капыр бар, мушрик бар. Ошол үчүн эле шапаат болот. Ким шапаат болот да, жалгыз бир капыр. Ага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылат. Абу Талиб. Ал өзүнүн агасы. Атасынын бир тууганы. Абу Талиб. Абу Талибке пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылат. Бирок шапаат кылганда тозоктон чыксын деп эмес. Тозоктогу азабы жеңилдетилсин деп. Эң жеңил тозоктогу азап ошону кылат. Бут жанагындай кайнатылган жанагындай кызытылган неме бут кийин кийизилет дагы, анан мээси кайнап турат дейт да. Ошондо мээси кайнап турат. Эң жеңил азап. Жалгыз эле ошол капырга шапаат болот. Бирок шапааты деген шапаат болот дегенден тозоктон чыгат деген маани эмес да. Тозоктогу азабы жеңилдетилиш үчүн эмнеге анткени тирүү кезинде аябай жардам берген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Аябай жардам берип, аябай колдогон. Келип мушриктердин баары чогулуп келиптен кел, ар кандай кысым болсо дагы жок өмүрүнүн аягына чейин жардам берип турган да. Бирок исламга кабыл алган эмес, жана хадис бар мына. Ал тууралуу мына хадис мына кийинки бап. Эми ошол Абу Талиб тууралуу. Хидаят. Хидаят болот, туура жолго салуу. Туура жолго түшүү боюнча. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннака ла тахди ман ахбабта." Чынында сен кимди сүйсөң туура жолго сала албайсың. "Валакинналлах яхди ман яша." Чынында Аллах кимди кааласа туура жолго салат. Кайсы сүрө кайсы? Бул Касас сүрөсү 56-аят. Касас. 56. Аллах кимди кааласа туура жолго салат. Анан хидаяттын эки түрү бар. Жокта түшүнүш керек. Хидаяттын эки түрү бар. Хидаяту тауфиқ деп коет, анан хидаяту иршад. Хидаяту тауфиқ жанагы биз айтып атпайбызбы? Аллах туура жолго салуусу. Аллах адамдын жүрөгүн багыттоосу. Аны буга жалгыз эле Аллах. Хидаят тауфиқ. Тауфиқ деп айтат. Тауфиқ берсин деп айтат, дуалар бар го. Аса тауфиқ берсин деп. Тауфиқ деген ат ошондон да. Экинчиси хидаят ал-иршад. Иршад же болсо ал-баян деп койсоңор болот. Ал-баян. Хидаят ал-баян, хидаят ал-иршад, хидаят ал-далала деп аталат. Я, эки. Тауфиқ анан баян деп коебуз, баян. Же далала деп баян. Хидаят ал-баян. Демек, хидаят ал-тауфиқ бул эмне экен? Адамдын жүрөгүн багытталып кетүүсү. Туура жолду көргөндөн кийин ошого туура жолго түшүп калуусу. Буну ким? Жалгыз эле Аллах Таала кылат.
Буну Аллахтан башка эч ким буга ээ болбойт. Эми хидаятул иршат берки. Иршат деген көрсөтүү. Ал баян деген түшүндүрүү. Хидаятул далил ошонун далилин көрсөтүп берүү. Аныктап берүү. Бул эмне? Буга ошо туура жолго чакыруучу ачылар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо туура жолдо жүргөндүн баары тең буга ээ болот. Ээ болот. Бул эмне? Бул эмне хидаят? Бул эмне кандай туура жолго салуу? Туура жолду көрсөтүп берүү. Бул дагы хидаят деп айтылат. Барып, мисалы барып бир адам бизден бирөөгө тавхидти түшүндүрүп берип атса, ал болсо хидаят кылат, туура жолго салып атат деген сөз. А бирок анын ошол түшүнгөндөн кийин, көргөндөн кийин ошонун артынан эришип кетүүсү, жүрөгү менен ошону кабыл алып, ошол жолго туруп калуусу эмне экен бул? Хидаят тавфик. Тавфик Аллахтан болгон ошо колдоо. Ошо туура жолго салуусу. Буну жалгыз Аллах таала кылат да. А биз жөн эле көрсөтүп бере алабыз. Ошондон Аллах Таала Куранда 2 аят бар да. Мына жана аятты окудук го. Не дейт? Сен кимди сүйсөң аны туура жолго сала албайсың дейт. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Ва иннака ла тахди иля сиратин мустақим." Чынында сен дейт Аллахтын элчиси. Сен сөзсүз туура жолго саласың дейт. Кандай болуп калды? Сен туура жолго саласың деп атат. А берки аятта сен кимди сүйсөң туура жолго сала албайсың дейт. Кандай болуп калды? Карамашылыкпы? Куранда карамашылык барбы? Куранда карамашылык жок, э? Лау кана мин инди гайри иллахи ла ваджаду фи ихтилафан касира дейт Аллах Таала. Эгерде бул чынында Аллахтан эмес болгондо, анда бул Куранда көптөгөн карамашылыктарды табышат эле дейт да. Бул Курандын өзгөчөлүктөрүнүн бири бул жана чынында Аллахтан экенин белгилеринин бири, анда эч карамашылык жок. Эми бул аятка бул кандай болуп калды могу азыркы? Берки аятты түшүндүк. Бул аят жанагы сен туура жолго саласың деп атпайбы? Бул берки хидаятул иршат жөнүндө сөз болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, сен туура жолго саласың деген мааниси сен туура жолду көрсөтөсүң. Туура жолду түшүндүрүп бересиң деген маани. Түшүндүңбү? Эми мына хадисти айтайлы. Сахих хадисте Ибн Мусайибтен келген, анын атасынан дейт, Ал-Мусайибтен, качан Абу Талибке өлүм келген дейт. Абу Талиб ким экен? Ким экен Абу Талиб? Абасы. Анан бул ким болгон? Капыр болгон, жалгыз алчу мушрик. Ошолой. Качан ага өлүм келгенде дейт. Төшөккө жатканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ага барган дейт. Ага барган дейт. Жанында Абдуллах ибн Абу Умайя жана Абу Жахил болгон дейт. Алар дос болгон, капырлардын башчылары да. Анын агасы жатат. Мына мындан эмне түшүнөбүз? Демек, кайсы бир капыр эгер түшүнүп ушундай болуп калган болсо, абалда болгон болсо, барса болот. Барып жаат кылып исламга чакырып калууга болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай кылган. Барат дагы айтат: "Я ам кул ла иляха иллаллах" дейт. О, ага дейт, агам айтат да, амеке. Не дейт? Ла иляха иллаллах айт дейт. Ла иляха иллаллах айткын дейт. Калиматун хаджу лака инда. Ушундай сөз дейт. Ошол аркылуу мен Аллахтын алдында сен үчүн талашамын дейт. Тартышамын дейт. Сен пайдаңа. Анан карасар ла иляха иллаллах айт деп келди да. Келсе жанында эки дос отурат, Биз алар айтат: "Атарга миллет Абдул Муталиб. Абдул Муталибтин дининен кайтып кетесиңби?" дейт. Абдул Муталиб ким болгон? Атасы болгон да. Атаңдын дининен кайтып кетесиңби дейт да. Десе кайра айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кайталайт да. "Эй, ла иляха иллаллах айт. Айтсаң мен ушундай Аллахтын алдында сен үчүн талашам, тартышам" десе, тиги айтат: "Эмне атаң дининен кайтасың" дейт да. Мүмкүн ушундай бар го, ата бабасынын дини деп. Акыйкат келет, ата бабасынын дини деп. Көрдүңөр, ушул шек күмөн бардык замандагы бардык мушриктердин эң биринчи күмөнү ушундай болгон да. Качан аларга жана Аллах ва ида кила лахум табиу ма анзалаллах қалу бал наттабиу ма алфайна алейка абана. Качан аларга келип Аллахтан түшкөн нерсенин артынан ээрчигиле десе, алар эмне дейт? Ата бабабыз эмнени тапсак ошонун артынан ээрчийбиз дейт да. Ар бир доордо ар бир пайгамбардын коому келип биринчи келип аларга пайгамбарга келип айта турган болсо, жок биз ата бабабыз эмнеде болсо ошонун артынан ээрчийбиз дейт да. Бүгүнкү күндө ушундай атпайбы? Келип айтасың: "Эй, мындай акыйкат мындай экен. Эмне бул нерсе жок экен эсе. Кандай ата бабабыздын баары адашып жүргөнбү? Сен кайдан алып келе калдың? Сен аратташып кеттиң?" Андай айтат, Бул нерсе биз менен эле биринчи жолу болгон жок да. Алхамдулилlah, бизгече мындай нерселерди, сөздөрдү пайгамбарларга да айтышкан да, алхамдулилlah. Анан бул айтат. Кайра айтылат. Анан карасар эмне дейт? Анан ошо акыркы сөзү ошо болду. Акыркы сөзү эмне? Ал Абдул Муталибтин дининде. Бул жакта могу хадисти айтып аткан адам дагы эмне деп? Мен Абдул Муталибтин дининде деп анын сөзүн даже келтиргиси келген жок да. Бирөө сөз айтып атканда, ал эмне деп айтты? Ал мен мынтип айтты деп өзүң айтасың го. Даже ошентип ошол сөздү ушунчалык жек көргөндүктөн ал Муталибтин дининде деп ошентип сөз айтып риwayat кылды да бул жактачы. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Эмне косо буга чейинки. Мына темасы да буга чейинки бул жакта дагы бир пайда. Ошол капыр болду. Капыр болуп бул дүйнөдөн кайтты. Анан өлүк тозок болуп калды. Эмне себептүү? Достору себептүү.
чөрөсү. Эки досу жанындагы. Мына айтайын деп, мына пайгамбар салсам өзү келип туруп, кандай жанагындай сөздөр менен үгүтүп атса, эки досу шек күмөндөрдү мага айтып, муну калтырып коюшат. Эмне түшүнөбүз? Чөрөнү тандаш керек. Чөрө адамды тозокко алып барат. Чөрө адамды тозокко алып барат. Билип керек. Ошондой эле чөрө адамды бейишке алып барат. Чөрө адамды бейишке алат. Кайсы келген, кандай кыямат күнү дейт, бейишке келген адамдар таппай калышат дейт. Өзүнүн жанында жүргөн бирөөнү дейт. Чогуу жүргөндө. Анан Аллах Таала шафаат кылышат дейт, айтышат дейт, сурашат дейт. Биз менен жүргөн эле, биз менен намаз окуган эле, биз менен ушундай болгон эле деп. Анан Аллах Таала ошол неметип өзүнүн алардын шафааты аркылуу аларды чыгарат дейт, тозоктон чыгарат дейт. Алачы субханалла. Ошону айтып аткан немелер жана имамдар айтышкан, мени таппай калсаңар мен дүйнөдө сурап койгула дешкен. Мен таппай калсам мени сурап кой. Бирisi сурап коелу да. Бирisi сурайлы. Бирisi сурап койгондор болду субханалла. Что отурдук эле, тавхид үйрөнүп отурдук эле, тамаша болду. Сен акың туралды. Карасаңар жаман чөрөнүн зыяны субханалла. Мына бүгүнкү күндө жанагы ичип жүргөндөр деле ошо чөрөнүн айынан эле жанагы кускарлабай эле ширк кылып жүргөндөр ушундай эле чөрө. Чөрөнү тандаш керек, чөрөнү караш керек да. Кандай темасы, эми тема менен байланыштуу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыгып туруп мынтип айтат. Өлдү да. Капырып өлдү. Мынтип айтат. Ла астагфиранна лака ма ла мугниан. Мен сөзсүз сен үчүн кечирим сурап турам дейт. Сөзсүз сен үчүн кечирим сурайм, эгерде мага тыюу салынбаса эле дейт да. Дегенде эмне Аллах Таала түшүргөн аятта ма кана лин наби валлазина аману ястагфиру лил мушрикина ва лау кану улил курба. Пайгамбарга жана момундарга аларга уруксат берилбейт. Эмне дейт? Мушриктерге дейт. Алар үчүн кечирим суранга уруксат берилбейт. Алар жакын туугандар болгон болсо дагы дейт. Тауба сүрөсү 113-аят. Жана ушул Абу Талиб тууралуу жанагы аят түзүлгөн дейт. Башындагы аят. Сен кимди сүйсөң аны туура жолго сала албайсың. Иннакала тахтибана ахбабта валакинналлаху яхди ман яша. Чында сен кимди сүйсөң аны туура жолго сала албайсың. Чында Аллах кимди кааласа туура жолго салат. Демек бул аяттан дагы эмне түшүнөбүз? Бирөө эгерде туугандардан да болбосун, субханалла, ким болбосун, эгерде кафир болуп өлгөн болсо, тошуп кылып эмне ал үчүн кечирим суранга бизге тыюу салат. Кечирим суралбайбыз. Тирүү кезинде салса болот. Тирүү кезинде туура жолго салсын деп турайбыз. Туура жолго салсын. Пайгамбарга дейт, жана момундарга уруксат берилбейт дейт, эмне? Мушриктер үчүн кечирим сураган. Алар жакын туугандары болгон болсо дейт, жакын туугандары болсо дагы. Эмне түшүнөбүз? Туугандар сүрөшөтүп бар жетирип калыш керек субханалла. Ошол абалда алар бул дүйнөдөн кайта турган болсо, дагы ал эмес кечирим сурап албай калат субханалла. Жакынкы үй бүлөбүз. Бала чака мына ким күчүбүз жетсе, макул эми туугандар кээде айтасың үйдө укпай коет. Ал мажбурлабайбасың да. Айтасың болду, ошо менен чектелет. Үй бүлө бул жоопкерчиликтүү. Үй бүлө биздин милдетибиз аларга, алар үчүн суралабыз. Кол астында болгондо, ошон үчүн биринчи ошол көңүл буруш керек да субханалла. Анан кандай болуп калды кандай? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн агасына да жардам бере алган жокпу? Демек башкаларга андан бетер жардам бере алат. Демек андан эгерде хидаятты сураса, андан бир пайданы сураса, эч кимге жардам бере албайт. Ошондо жанагы менен байланыштуу. Бирок ошол менен бирге хидаят темасына түшүнүрөк да, хидаят. Хидаятты дагы эмнеден Аллахтан сурайбыз да. Туура жолго салууну бир эле Аллах Тааладан сураш керек. Башка бирөөгө кайрылып, "О баланча мени туура жолго сал" деп айтуу бул эмнеке? Ширк бул. Бул ширк болот. Жана ошондой эле мисалы баланча адам бул туура жолго салуучу, баланча бул туура жолго салат. Тозоктон чыгарып коет, бейишке киргизет деген сыяктуу нерсенин баары тең айткан болбойт да. Мунун баары ширк. Аллах Таала туура жолго салуучу, Аллах Таала бейишке алып баруучу, Аллах Таала тозоктон сактоочу. Башка адамдар тууралуу мынтип айтабыз да. Эми ал деген туура жолду көрсөтүүчү, туура жолду баяндоочу деп айтыш керек. Эми кийинки бөлүк бул маанилүүрөөк да. Бул дагы маанилүү. Yok, 5. bölüm. 4 baptan ne var? 4 baptan ne turат? Бул 4-чү менен бул 5-чи өтө маанилүү да. Жок, 4, 5 эми бар эле. Өтө маанилүүсү. 4-чү бөлүгү Канча баптан турат? 4 баптан турат. 4-чү бөлүгү адам балдарынын капырлыгынын себеби. Адам тукумдарынын, адам баласынын ошол капырлыкка түшүп калуусунун себеби. Капырлыгынын себеби. Кандай темалар да субханалла. Булар талкып бекемде турган, кандай эмнени баарын түшүнөсүң да, мынчы. Мына мындан эмнени түшүнөбүз? Адам баласы эмне себептен ушу капырлыкка кетип калды? Эмне себептен ширкке түшүп калды? Ошону түшүнөбүз да.